Бул Үскөл районуна караштуу Корумду айылы. Корумду айылынын тургуну мен Байгазиева Мээрим Кубанычбековна. Бул вагондо баш калкалап келаткан 2016-жылдан бери ушул вагондо жашап келдик. Бул тууралуу айта кетсем, 2021-жыл 26 августта ушундай каргашалуу окуя болду. Үйдө да жок болчубуз. Мен өзүм орто билим мененмин. Соода сатык кылам, швеяда иштейм. Бул окуя болгондо деген биз үйдө жок болчубуз, как раз алмага чыгып кеткенбиз. Анан кошуналарым чалып, «Эрмеже балдарыңыз каякта?» дейт. Балдарым жанымда десем, анда вагонуңуз өртөнүп атат деп кошуналар келип, ушул жерди өчүргөнгө аракет кылып атышыптыр. Анын аркасында пожарниктер чакырыптыр от өчүрүшүнө. Ал келип баарын өчүрүп, мына чыгарып, мага калган оокаттардын күйүк калдыктары. Мынакей өзүм жалгыз бой энемин. Мен биринчи жолдошум каза болуп калган. Ага деген уже 18 жыл бұрын жүзү болуп калды. Андан кийин да турмушка чыккам. Турмушум болбой койду. Маңдайыма жазган тагдыр экен. Анын баарына деген өзүмдү жеңилдикке алдырбастан ушу балдарымды жакшы тарбия берип, жакшы окутайын, чокутайын деп ушу болгон күчүмдү салып иштеп, балдарым ошо комсомолдо садикке барып, азыр мектепке барып атышат. Бир кызым болсо кыргыз класста Корумдуда окуйт. Ошо балдарымды дагы машинеге салып алып, өз жанымда болушат булар. Бул оттун чыккан себеби бул замканиядан чыккан. Ошол күнү деген жан жап, эме шамал болгон. Анын үстүнө деген вагон дөңгөлөктөрү менен тургандыгынан себептен бул вагон кыймылдап турчу. Балдарым да ичинен басканда дагы кыймылдап турчу. Муну деген айыл өкмөткө келип, ушундай бир комиссия түзүп кеткилечи, карагылачы, бир күнү балдарым өртөнүп кетсе эмне болот деп, бул жактан кызым дагы туура эмес тургандыктан чайнек дагы кулап кетип, кызым деген ичинен бутуна чейин да күйгөн күндөрү да болду. Мен бар кезде дагы мына бул тарапта деген плита турчу. Ошол жактан дагы өрт чыккандан дагы комиссияларды чакырсам да эч кимиси келбей койгон. Азыр муакта дагы күйүк болуп да билинбей калды. Ушул жерден дагы духовкабызды нан жасап атып, андан дагы кичине дагы хорошо үйдө болуп калып, ошонун баарын алып калгам. Өрттүн башы келаткандан токтотконбуз. Учетчик могу жерде турчу. Мен ойлойм, ушу учетчиктен кеткенби деп. Анан пожарниктер чыгарды замканиядан депчи, мына булардын баардыгы сайылып калыптыр. Анан бул комнатада телевизор эмелер бар болчу, бүт баары күйүп түшүп калыптыр. Анан азыркы учурда деген алма алып аттык элек. Ошо элдер жардам кылып, кол сунгандардыкын алып, ошолорду алып барып шаарга алып барып сатып келип атам. Кудайга шүгүр. Анан бизе право быть деген фондтагы мени алдап кетти. Видеоңду жибер, сүрөттөрү жибер деди, жибердим. Алар да квартирага чык, жардам берем деди. 1 айлыгын жардам беришти дагы. Андан кийин ничего не будем тебе помогать. Сен ушундай догуруңан эмекесиң, мектептен барып ысык тамак алып ичет экенсиң деп ушулордун баарын айтып, кыскасы мага жардам бере албайм деп койду. Ал квартирадан да чыгып, эме айыл өкмөтүнө деген кайрылсам, ошо эки вет аптеканы берип атышат. Убактылуу ошол жака баш калкалап тур. Андан кийин да жер болсо жер беребиз дейт. Бул жакадан деген жерге очередке жазылгам. Ушул убакка чейин жер берилбей келген мага. Бул участка да меники эмес. Бул вагон да меники эмес. Муну да төлөп берүүгө да туура келип атат.
эсине ушул огородду карап ушул жерде деген балдар менен баш калкалап жашап келгем. Дагы айта турган болсом, мындай тамдагы квартираларда жашасам, алардын алма бактары бар. Алар деген терилип же жерге түшүп же бирдеме болуп калса, менден сен терип алдың, минтип алдың деп каралай беришчи. Андан көрө ушундай тынч жерге жашагым келген. Ошон үчүн бул огород деген эчтекеси жок болгондуктан мен ушул вагонго келгенге туура болгон да. Анткени шаардагы квартирада жашадым, бирок иштебей калган учурларда квартплатаны төлөгөнгө кудуретим жетпей, айлам кеткенде айылга келип, ушу бир туугандарым, ата энем жардам кылып, ушул жерде баш калкалап келдим. Ошо силерге да рахмат айтам. Карагылачы, бир күнү балдарым өртөнүп кетсе эмне болот деп, бул жактан кызым дагы туура эмес тургандыктан чайнек дагы кулап кетип, кызым деген ичинен бутуна чейин да күйгөн күндөрү да болду. Мен бар кезде дагы мына бул тарапта деген плита турчу. Ошол жактан дагы өрт чыккандан дагы комиссияларды чакырсам да эч кимиси келбей койгон. Азыр убакта дагы күйүк болуп да билинбей калды. Ушул жерден дагы духовкабызды нан жасап атып, андан дагы кичине дагы хорошо үйдө болуп калып, ошонун баарын алып калгам. Өрттүн башы келаткандан токтотконбуз. Учетчик могу жерде турчу. Мен ойлойм, ушу учетчиктен кеткенби деп. Анан пожарниктер чыгарды замканиядан депчи, мына булардын баардыгы сайылып калыптыр. Анан бул комнатада телевизор эмелер бар болчу, бүт баары күйүп түшүп калыптыр. Анан азыркы учурда деген алма алып аттык элек. Ошо элдер жардам кылып, кол сунгандардыкын алып, ошолорду алып барып шаарга апарып сатып келип атам. Кудайга шүгүр. Эме айыл өкмөтүнө деген кайрылсам, ошо эки вет аптеканы берип атышат. Убактылуу ошол жака баш калкалап тур. Андан кийин да жер болсо жер беребиз дейт. Бул жака деген жерге очередке жазылгам. Ушул убакка чейин жер берилбей келген мага. Бул участка да меники эмес. Бул вагон да меники эмес. Муну да төлөп берүүгө да туура келип атат. Эсине ушул огородду карап ушул жерде деген балдар менен баш калкалап жашап келгем. Дагы айта турган болсом, мындай тамдагы квартираларда жашасам, алардын алма бактары бар. Алар деген терилип же жерге түшүп же бирдеме болуп калса, менден сен терип алдың, минтип алдың деп каралай беришчи. Андан көрө ушундай тынч жерге жашагым келген. Ошон үчүн бул огород деген эчтекеси жок болгондуктан мен ушул вагонго келгенге туура